Экс-президент Алмазбек Атамбаев ооруп жатканы айтылды. Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаев ооруп жатканы 25 августта анын тарапташтары тарабынан айтылды. Маалыматка ылайык, учурда анын жубайы Райса Атамбаева Атамбаевдин жанында жүрөт, Испанияда. Ошондой эле алардын кызы Алия Шагиева бутун кокустатып алганы маалым болду. Ушул жагдайларга байланыштуу бүгүн Кадырбек Атамбаев фигурант катары өтүп жаткан иш боюнча соттук отурумга тараптардын эч кимиси катышкан эмес. Алмазбек Атамбаевдин ден соолугунун абалы тууралуу кошумча маалымат азырынча айтылган жок. Кутман кечиңиздер менен түз эфирде Ала Тоо маалымат программасы, студияда кызматта мен Гүлзат Карыбаева. Алгач программанын кыскача мазмуну менен тааныштырабыз. Кыргызстан дүйнөлүк туризмдин лидерлеринин арасынан алдыга чыкты. Бул тууралуу британиялык Much Better Adventures платформасы өлкөбүздүн бийик тоолорун, тунук көлдөрүн, жаратылышын жана кыргыз элинин меймандостугуна суктануу менен белгиледи. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ыктыярчыларына бирдиктүү форма тапшырылды. Этноэлементтер менен заманбап стилди айкалыштырып тигилген кийимдер 700 ыктыярчыга берилди. Россия Федерациясында жашап, иштеп жаткан кыргызстандыктардын балдары 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагындагы иш-чараларга катышат. Мындай кадам алар өз элинин маданий мурасы, улуттук каада салты, тарыхы менен жакындан таанышууга багытталат. Жашагым келип атат. Жарым жашоомдо болсо да жашагым келип атат. Жакшынакай жашагым келип атат. Ар бир күнү кыйнала берип чарчаманмын. Өз жашымда түбөндө уже ыйлай берипчи. Бул эжебиз узак убакыттан бери ушинтип кыйналып диализ аппаратта жаткан учуру. Аллах ыраазычылыгы үчүн ушул эжекебиз дагы чет өлкөгө чыгып, ушул бөйрөгүн операция кылдырып, пересадка кылдыруу үчүн чоң суммада каражат керек экен. Ушул реквизиттерге колуңуздардан келгенче салымыңыздарды кошуп кетиңиздерчи. Аллахым шифа берип, ушул эжекебиз дагы бутуна туруп, балдарынын пешенесине бар болсун. Реквизиттер калтырганбыз туугандар. Баяман деп чыгат, Мбанк, ушундай да Сбербанк Бактияр А деп чыгат. Колдон келген жардамыңыздарды ушул реквизиттерге салып, туугандар таратып кетиңиздер видеону дагы. Жакын ортолукта ушул операцияга барыш керек экен. Ушул бөйрөгүнөн пересадка болуп операция болот. Азыркы учурда аябай кыйналып ушул аппаратта жаткан учуру. Министрлер кабинетинин төрагасы президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиев, курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министри Нурдан Орунтаевке сөгүш жарыялады. Тартиптик жаза министрлер кабинети жөнүндө конституциялык мыйзамына жана эмгек кодексине ылайык жүктөлгөн милдеттерин талаптагыдай аткарбагандыгы үчүн берилди. Токой кызматы жаратылыш ресурстары экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин карамагына өткөрүлдү. Бул тууралуу министрлер кабинетинин токтому чыкты. Буга чейин Токой кызматы өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу болуп келген. Эми жаратылыш ресурстары экология жана техникалык көзөмөл министрлиги Токой чарбасынын субъекттеринин ишин уюштурат. Токой чарбасын башкаруу чөйрөсүндө мамлекеттик жөнгө салууну жана Токой кадастрын жүргүзөт. Ошондой эле жаратылыш объекттерин кайра түзүүгө жана ландшафттарды калыптандырууга байланышкан чарбалык ишти жүргүзүүдө Токой ресурстарын сарамжалдуу пайдаланууну контролдойт. Климатка зыян келтирбестен суу энергетикалык потенциалды туура пайдалануу багытындагы жашыл энергетика жана мөңгүлөрдүн айланасындагы ээрүүнү басаңдатуучу жашыл капкан демилгеси. Булардын баары кийинки жылы Бишкекте өтө турган 2 глобалдык тоо саммитинде талкууланары күтүлүүдө. Эң орчундуу маселе тоо башындагы мөңгүлөрдү сактоо жана суу ресурстарын туура пайдалануу болуп жатат. Бул асман тиреген тоолор бүтүндөй Борбор Азиянын суу башаты, бирок бүгүн алар коркунучта. Климаттын өзгөрүүсүнөн улам алардагы мөңгүлөр өтө тездик менен ээрип жатат. Расмий маалыматтарга караганда акыркы жарым кылымда эле Кыргызстандагы мөңгүлөрдүн аянты 16%га кыскарган. Дал ушул көйгөйдү расмий Бишкек бардык эл аралык ареналарда көтөрүп, бул маселеге дүйнө коомчулугунун көңүлүн буруп келет. Бул жаатта кийинки жылы Бишкекте ири масштабтуу эл аралык иш-чара орун алганы турат. Кыргызстан 2 глобалдык тоо саммитине даярдык көрө баштады. Мөңгүлөр бул биздин бардыгыбыз да. Орусча айтканда это наше все. Бул биздин экономика, бул биздин айыл чарба, бул биздин азык-түлүк коопсуздугубуз, бул дегиле биздин жашообуз, өмүрүбүз. Анткени суу болбосо эч нерсе болбойт. Мисалы үчүн алтын жок,
нефть азыктары жок жана башка ушундай технологиялар жок. Кыргыздар элдер негизи адам баласы жашап келген. Жашаганга да мүмкүнчүлүк бар. Суусу жок, эч ким жашай албайт. Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммити 2027 жылдын 21-23 октябрь күндөрү өтөт. Иш-чаранын стратегиялык мааниси өтө зор. Ал дүйнөлүк тоо күн тартибин калыптандырып, тоолуу аймактардын туруктуу өнүгүүсүн камсыз кылууга багытталган. Иш-чараны уюштуруу комитетинин биринчи отуруму министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиевдин төрагалыгы алдында 1-июлда болуп өткөн. Экинчи глобалдык тоо саммитин Кыргызстанда өткөрүү жөнүндө чечим кокусунан алынган жок. Буга акыркы жылдардагы ыраттуу иштер негиз болду. Биринчиден, президент эл аралык деңгээлде тоо күн тартибин ыраттуу илгерилетүү, тоолуу региондорду туруктуу өнүктүрүү маселелеринин бардык негизги эл аралык аянтчаларда күн тартибине үзгүлтүксүз көтөрүп жатышы бул негизги себеп болду. Экинчиден, Кыргызстандын демилгеси менен Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы 2023-2027 жылдарды тоолуу региондорду өнүктүрүү боюнча иш-аракеттердин 5 жылдыгы деп жарыялаган. Өлкөбүз бул глобалдык процесстин демилгечиси болуп саналат. 2027 жылга чейин Кыргызстан тоолуу өлкөлөрдү өнүктүрүү жаатында конкреттүү натыйжалары менен бөлүшүүнү көздөйт. Бул тоолуу аймактардын тургундары үчүн жаңы киреше булактары, электр энергиясына, таза суу, саламаттыкты сактоо, билим берүү, байланыштана инфраструктурага жетүү. Бул жаатта Баткен районундагы бийик тоолуу Зардал аймагын мисалга келтирүүгө болот. Акыркы жылдары Зардалы электр энергиясы, интернет жана негизги инфраструктура менен камсыз болду. Бизерге пландаштыргыла, жанакы створ сурап жүргөндөр менен сүйлөшкүлө дагы бирөөнө салдыргыла. Салдыр, бирок линия канча бияга алыска? Бул линия жалпы жол менен тартат турган болсо 12 километрге чакырым болот. 12 километр. Анда кичине чоңураак кестер салынса, анда деген тияка 12 километр тартыш керек экен. Реверсивный булсак болот да. Тартса болот. Болот. Жеңил эле. Анда пландаштырып коебуз, баардыгы уже даяр. Долбоорлордун иши киргизип уже схемаларын даярдап койдук. Вот мына кем буюрса муну дагы бүтүрөбүз анда. Жана сурап жүргөндөргө азыр талашып атат го, кес салгандар. Кес салам деп бизде азыр 4 жылдан бери талашып атат. Биз бардык шарттарды түзүп бергенбиз кес салганга. Мурда мыйзам боюнча кес салбайт деп салдырбай коюптур жеке жактарга. Тыштан келген инвесторлорго биз алардын баарына шарттарды түзүп берип, көрүп атасыңар, акыркы 2 жыл 3 жылдан бери уже алдын ача баштадык азыр. Дүйнөдө 2 миллиардтан ашык адам тоо жана мөңгү сууларынан көз каранды. Андыктан глобалдык тоо саммитинин күн тартибинин эң орчундуу жана борбордук маселеси мөңгүлөрдү сактоо жана суу ресурстары. Иш-чарада көйгөйлөр гана эмес, аларды чечүү жолдору талкууланышы күтүлүүдө. Маселен, жашыл энергетика, климатка зыян келтирбестен суу энергетикалык потенциалды туура пайдалануу үчүн жаңы суу сактагычтарды жана заманбап ГЭСтерди куруу долбоорлору. Ошондой эле жашыл калкан демилгеси. Мөңгүлөрдүн айланасында эрүүнү басаңдатуучу ири токой тилкелерди түзүү сунуштары. Акмарал Сабаттар, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24. Пакистандан келген азыктарга жергиликтүү рынокто суроо талап өсүүдө. Көп жылдан бери Бишкекте иштеп келе жаткан пакистандыктар күнүмдүк азык-түлүктөрдүн баарын жергиликтүү базардан сатып алышат. Кыргыз ишкерлери бир канча жылдан бери азыктын түрүн ташып, эки өлкөнүн соода алакасына салым кошууда. Намак हो गया, मसूर दाल हो गया, जमशीरी भी हो गया. Урду тилин толук өздөштүргөн соодагер көп жылдан бери Пакистан, Индия, Бангладештен келген жарандарга азык-түлүк сатып иштейт. Азыктын баары Карачидеги чоң заводдордон Иран аркылуу түз импортталат. Үй бүлөсү менен Пакистандан товар ташыган ишкер жыл сайын кызматташтык артып, соодасы кеңейип жаткандыгын айтат. Мына 3 жума мурда өзүм Пакистанга барып, 8 күн жүрүп, заводдор менен соглашение түзүп, эң жакшы күрүч, булардын основной күрүч, уун, приправа, ушундай тамак аштарда. Биз өзүбүз 4 тилде сүйлөйбүз: кыргызча, орусча, англисче, урду тилинде. Биз 100% билбесек да, 30-40% болсо да, буларды биз эң жогорку деңгээлде обслуживание кыла алабыз да. Такая вот, это муң называется. Мухаммед Асифбат Пакистандан 2006 жыл эле Бишкекке келип, ошондон бери базарда соода менен алектенет. Анын үй бүлөсү, агасы, тайкелери да Кыргызстанда иштейт. Бул жакта шарты жакшы болгондуктан канча жыл өтсө да кеткиси келбей, жыл сайын көнүп калып, борборго кайра келерин айтат. Кушать это очень вкусно даже. Я вот постоянно в основном кушаю. Мага Кыргызстандын эли, жери, иштегенге шарттары бары жагат. Бул жакта мен курдак, борсок, буйрутма берип жеп турам.
Кыргыздын даамдуу тамактары да сонун. Элдер мага жакшы мамиле жасайт. Көп жылдан бери дос, тааныш, жакшы тууганда болуп кеттик. Ош базардын ичинде Пакистан өлкөсүнөн келген жарандар үчүн өздөрү көнгөн азыктын түрүн саткан бир нече дүкөндөр бар. Ал жакка товарлар Карачи, Исламабад, Фейсалабад, Лахор шаарларынан түз ташылат. Арасынан күрүч өсүмдүктөрдүн түрү, тропикалык мөмөлөр, чай, тамагаш кошулмалары эң өтүмдүү. Они питаются в основном рисом, курицей. Бул жакта күрүчтү көп сатып алышат. Буларга көнүп биз да 4 тилде сүйлөп баштадык. Пакистандыктар жеңил тамактарды жеп туура тамактанышат экен. Ашыкча көп жей бербейт. Эли жоош, адамгерчиликтүү, иштегенге да жеңил. Кыргызстан менен Пакистандын кызматташтыгы улам кеңейип, масштабтуу келишимдердин биринчи этабы ишке ашууда. Президент Садыр Жапаров өткөн жылдын аягында Пакистанга мамлекеттик сапары менен барып, 30 жылдык солгундай түшкөн карым-катышты кайра жандандырган. Эки тарап соода, туризм, айыл чарба, энергетика, маданият, саламаттыкты сактоо, билим берүү тармагында кызматташууга кызыктар. Бир ай мурда эле Пакистандын президенти Асиф Али Зардари Кыргызстанга келип, эки тараптын кызматташтыгынын алкагында ишке ашып жаткан пландарды бышыктады. Азыркы тапта байланыш жолго коюлуп, тиешелүү тараптар жигердүү иш алып барууда. Учурда 252 миллиондон ашык калкы бар Түштүк Азиядагы чоң мамлекеттердин бири менен байланышты күчөтүүгө эки тарап тең кызыктар болууда. Кыргызстан үчүн Азия аркылуу деңизге чыгууга жол ачылса, Пакистан биздин өлкөдө билим берүү, жумуш орундарын түзүү жагынан алаканы бекемдөө аракетинде. Элиза Нурматова, Рыскелдик Өкүлбек, Алатоо 24. Тоң районунун Алабаш айылында жаңы окуу жылында жаңы билим уясы эшигин ачат. Көп жылдан бери эски имаратта билим алып келген окуучулар үчүн заманбап 2 кабаттуу мектеп курулуп, пайдаланууга берүү алдында турат. Курулуш иштери 95% аяктап, мектептин айлана тегерегин иретке келтирүү жумуштары учурда жасалып жатыптыр. Эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына карата пайдаланууга берилишүү объект тууралуу кийинки сюжетте. Тоң районунун эң алыскы тоо коюнундагы Алабаш айылында көп жылдан берки көйгөй чечилди. Мында 225 орундуу заманбап 2 кабаттуу жаңы мектеп курулуп, пайдаланууга берилгени турат. Курулуш 95% аяктаган. Учурда ички жасалгалоо жана айланасын көрктөндүрүү иштери жүрүүдө. Көзөмөл жакшы болуп атат, жана курулуш нормаларынын баары туура жана так каралып атат. Муса Кидбаев атындагы мектептин тендердик баасы 98 миллион болгон. Буюрса 26-жылы 31 августта өткөрүп берүүнү тандалууда. Алабаш айылындагы эски мектеп 1959-жылы ашар жолу менен курулгандыктан эскирип, талапка жооп бербей калган. Андыктан жаңы билим уясы курулуп, элиттик окуучуларга татыктуу билим берүү үчүн бардык шарттар эске алынып салынды. Айылдын кышы катаал болгондуктан мектептин жылуулук тутумуна өзгөчө көңүл бурулган. Мектепти ачуунун алдында турабыз, Кудай буюрса. Айыл эли да кубанычта, баары кубанычта. Эми биздин мектепте ушул кичинекей мектепте эле 300гө чукул бала окуп келгенбиз, окуучулар. Бул мектепте жаңгыз гана биздин айылдын балдары эмес, жак кошуна четинки айылдын балдары да автобус менен ташылып келинет. Баардыгыбыз кубанычтабыз, мектебибиз жаркырап бүтүп кетсин деп баарыбыз күтүп атабыз. Эски мектепте биз окуганбыз, биздин улуу агаларыбыз, биз төрөлүк эле иштеген мектеп экен, ошондон бери андан бери биздин бүтүп кеткенибиз 40 жыл болду. Эми мына заманбап мектепте биздин балдарыбыз, неберелерибиз окуп жүрсө жакшы болуп калды. Жергиликтүү бийликтин айтымында райондо билим берүү объектилеринин курулушуна өзгөчө маани берилген. Аны менен катар сос мекемелердин имараттары дагы жаңыланууда. Бул үчүн республикалык казнадан каражат өз убагында бөлүнүп, курулуштар 1 жылга жетпей салынып бүткөрүлүүдө. Республикасынын эгемендүүлүк күнүнө карата 3 объекттин толук бүткөрүлүп ишке берилет. Бул 2 мектеп жана 1 бала бакча. Андан тышкары 3 объектинин капиталдык оңдоп түзөө иштери жасалып жатат. Финансы министрлиги аркылуу үлүстүк дем берүүчү грантка долбоор 12 долбоор жактырылып, 12 долбоор тең ошол соц объекттерде иш жүрүп, булардын аяктоо мөөнөтү октябрь-ноябрь айлары. Тоң районда билим берүү тармагындагы курулуштар муну менен эле чектелбейт. Учурда райондо жалпы 7 билим берүү объектисинин курулушу жүрүп жатат. Алардын 5өө мектеп, 2өө бала бакча. Ал эми Алабаш айылындагы жаңы мектеп эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына карата пайдаланууга берилет. Салтанат Сарекеева, Данияр Акунов, Нурлан Чойбеков, Алатоо 24, Ысык Көл облусу.
Лейликте жаштарга диний билим берүү мүмкүнчүлүгүн кеңейтүүгө багытталган дагы бир кадам жасалды. Коргон айылында жергиликтүү тургундардын демилгеси жана колдоосу менен жаңы медресе курулуп пайдаланууга берилди. Анын ачылышында диний билимдин мааниси жана жаштарды туура тарбиялоонун зарылдыгы белгиленди. Лейлик районунун Коргон айылында жаңы диний окуу жайдын эшиги ачылды. Билим уясы жергиликтүү элдин демөөрчүлүгү менен курулду. Ачылыш аземине жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, айыл тургундары жана Кыргызстан мусулмандарынын азирети муфтийи катышты. Ушул бүгүнкү күнү ачылып жаткан медресебиз биздин жаш муунду тарбиялоодо, жаш муунга диний билим берүүдө өтө чоң ролду ойнойт деп биз терең ишенебиз. Аземде азирети муфтий Абдулайзиз Закиров диний билимди туура багытта берүүнүн маанилүү экендигин айтып, салттуу исламдын баалуулуктарына негизделген диний билим коомдун ынтымагын ого бетер бекемдеп, жаштардын руханий өнүгүүсүнө мыкты өбөлгө түзөөрүн белгиледи. Бүгүн 35 жылдын ичинде ошол доордо республика боюнча 14 гана мечит болгон болсо, мен жогоруда атайын баса белгилеп сиздерге айттым. Бүгүн 5000ге чукул мечитибиз, анын ичинен 1552 жума мечитибиз, 211 диний окуу жайыбыз мамлекеттик эсептик каттоодон өтүп, өзүнүн ишмердүүлүгүн бүгүнкү күндө жүргүзүп келатат. Аллаху акбар. Медресенин курулушуна айыл эле активдүү катышып, окуу жайдын толук кандуу ишке берилишине өз чөнтөгүнөн салымдарын кошушкан. Медреседе жаш муундар үчүн диний билимден сырткары орус тили, чет тили да кошумча окутулат. Башка жактардан иш жардам албастан эл өз тыйыны менен бүтүрдү да. Биз буга сыймыктанабыз да, кубанабыз. Анан дагы албетте медресе куруу оңойго турган жок, бирок биз иншалла элдин күчү менен, элдин жардамы менен, Москвада балдардын жардамы, Бишкектен жардам берип отуруп, Кудай кааласа медресебизди бүтүрүп алдык иншалла. Негизги биздин багытыбыз Куран жаттоо, ошону менен биргеликте шариат илими, ошондой эле кыргыз тили, кыргыз адабияты, орус тили, чет тили, ошол сабактарда кошумча окулмакчы. Ошол эле мезгилде бизде бул жерде 3 айлык, 6 айлык, 1 жылдык курстар окутулат дагы. Ошол эле мезгилде ошол курс бүткөндө сертификат берилет. Ал эми 3 жылдык окууну бүткөндө диплом менен камсыз болот. Баткен облусунун аймагында жалпысынан 564 мечит жана 20 диний окуу жайы бар. Сабира Абдусаматова, Бакыт Саетов, Ала Тоо 24, Баткен облусу. Кыргыз адабияты менен журналистикасынын өнүгүшүнө өмүрүн арнаган белгилүү калемгер, публицист жана журналист, кыргыз эл жазуучусу Калканбай Ашымбаев акыркы сапарга узатылды. Кененирээк кийинки материалда. Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу, белгилүү калемгер, публицист жана журналист Калканбай Ашымбаев 94 жашында акка моюнсунду. Аны акыркы сапарга узатуу зыйнаты Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрында өттү. 10 класс бүткөнчө эле манас айта бердим. Калканбай Ашымбаев кыргыз адабияты менен журналистикасынын өнүгүшүнө олуттуу салым кошкон көрүнүктүү калемгерлердин бири. Ал эң алгач 25 жашында атасы айыктырды аңгемесин Ленинчил жаш журналына жарыялаган. 94 жылдык өмүрүндө СССР журналисттер союзунун жана СССР жазуучулар союзунун мүчөсү болуп, көп жылдар бою проза, публицистика жана фельетон жанрларында өзүрлүү эмгектенген. Кыргыз тарыхындагы, кыргыз адабиятындагы, кыргыз маданиятындагы Калканбай ата деген доор менен коштошуп отурабыз. Мынтип айтканымдын себеби Калканбай ата кыргыз элине өмүр өткөнчө бата телеп. Калканбай ата кыргыз мамлекеттиктеги инсандар жашаган доорду көрүп, четин көрүп, ошолор жуткан абадан жутуп, ошолор ичкен суудан ичип, өмүрү өткөнчө ошолордон калган кыял тилекти азыркы кыргыз элине тиленип жүрүп, кыялданып жүрөт. Бир тууган карындашы Орозкан Ашымбаеванын айтымында жазуучунун бир туугандары ата-энеси кичинекей чагынан эле эмгеги элге сиңген таанымал инсан болот деп ишенишкен. Элим деп эл үчүн иштеген, эл үчүн жашаган киши болчу. Кичинекей кезинде аябай жакшы, акылдуу, билимдүү кичинеден баштап. Кичинекейинен баштап акылдуу. Кичинекей балдарды чогултуп алып, элдин алдында сүйлөп,
кичинесинен баштап эле ушунчалык аябай билимдүү боло баштаган, билимдүү. Ал эми замандашы жана чыгармачылык курдашы кыргыз эл акыны Төлөгөн Мамеев анын чыгармачылыгындагы уникалдуулугун, адамдык бийик сапаттарын эскерди. Анын таң калтыра турган нерсеси чехтер менен кыргыздын достугун кыргыздарга түшүндүрдү. Жанагы темир жол вокзалындагы вокзалды эски өкмөтүн бүт баарын чехтер жазып бергенин бизге Алканбай Ашымбаев түшүндүрүп берди. Бул мындай сүйлөгөндө жөнөкөй, бирдемени кызмат үчүн чуркабаган. Батагөй ата атыккан жазуучу өзүнүн чыгармачылык жолунда 21 роман повесть, 300дөн ашык очерк, публицистика жазган. Калканбай Ашымбаев Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу, Кыргыз Республикасынын маданиятынын эмгек сиңирген ардагери, эл агартуунун отличниги наамдарына татыган. Маркумдун сөөгү Бишкектеги Аларча көрүстөнүнө коюлду. Көлдү керексиз калдыктардан тазалоо маалында Тоң районунун тургуну мурда колдонуп жүргөн торлорду өз ыктыяры менен тапшырды. Буга чейин туристтик экологиялык милиция кызматынын кызматкерлери аймакта экологиялык коопсуздукту камсыздоо жана мыйзамсыз балык уулоонун алдын алуу иштерин жүргүзгөн. 2026 жыл 23 август биз туристтик экология милиция кызматкерлери Кезектеги алдын алуу жана маалымат берүү иш-чараларынын натыйжасында Тоң районунун тургуну аң сезими менен маанилүү кадамга барды. Ал буга чейин колдонуп жүргөн мыйзам тарабынан тыюу салынган 2 даана синтетикалык балык оолоочу торду милиция кызматкерлерине өз ыктыяры менен өткөрүп берди. Бул багыттагы алдын алуу жана рейдтик иш-чаралар облус аймагында үзгүлтүксүз уланууда. Рейд учурунда 3200 метр эски синтетикалык тор жана 70 килограммдан ашык таштанды чыгарылды. Суу түбүндө керексиз торлордон сырткары тонналаган таштандылар бар. Мунун баары эс алууга барган жарандардын табиятка кыянаттык кылган кайдыгерлиги. Туристтик экологиялык милиция жарандарды жаратылыштык коргоого, мыйзамсыз аңчылыкка жана балык оолоого каршы бирге күрөшүүгө чакырат. Экологияга зыян келтирген мыйзамсыз куралдарды өз ыктыяры менен тапшырган жарандар мыйзам чегинде жоопкерчиликтен да бошотулат. Чүй облусундагы таштанды төгүлүүчү жайларда топтолгон калдыктарды Бишкектеги кайра иштетүүчү заводко жеткирүү маселеси талкууланды. Бул тууралуу Жаратылыш ресурстары министрлигинен билдиришти. Анда таштандынын көлөмү, логистика, ташып жеткирүүнүн чыгымы, иргөө жана кайра иштетүү мүмкүнчүлүктөрү каралды. Маалымдалгандай, Бишкектеги завод 2028-2029 жылдары өндүрүштүк кубаттуулугун суткасына 3000 тоннага чейин көбөйтүүнү пландоодо. Учурда 1300-1500 тоннага чейин таштанды иштетүүгө жөндөмдүү. Бул ыкманы ишке ашыруу чүйдөгү стихиялуу таштандыны төгүүчү жайлардын санын азайтып, калктуу конуштардын санитардык экологиялык абалын жакшыртууга жана айрана чөйрөгө тийгизген терс таасирди азайтууга шарт түзөт. Кыргызстан дүйнөдөгү эң мыкты туристтик багыттардын бири эмес, 2026 жылдын рейтингинде түз эле 1-орунга чыкты. Британиялык Much Better Adventures платформасы өлкөбүздүн бийик тоолорун, тунук көлдөрүн, адам колу тийбеген, салыштырмалуу аз тийген жаратылышын жана кыргыз элинин меймандостугун өзгөчө белгилеген. Британиялык Much Better Adventures платформасы 2026 жылга карата дүйнөдөгү эң мыкты туристтик багыттардын рейтингин түзүп, 1-орунга Кыргызстанды жайгаштырды. Өлкөбүздөн кийинки саптарда Италия, Япония, Португалия жана Испания сыяктуу дүйнөлүк туризмдин алдыңкы өлкөлөрү турат. Эксперттер Кыргызстанды биринчи кезекте бийик тоолору, тунук көлдөрү, кооз капчыгайлары жана адам колу салыштырмалуу аз тийген жаратылышы менен өзгөчө белгилешкен. Айрыкча теңир тоо аймагы жөө саякатты, ат менен жүрүүнү, тоо арасында лагерь курууну жана алыскы аймактарды өз алдынча изилдөөнү каалаган саякатчылар үчүн уникалдуу мүмкүнчүлүктөрдү сунуштайт.
Let's go. Не хватает кислорода. Красиво очень. Но такое ощущение, что у меня сейчас сердце порвется. Я не знаю, то ли я физическое, то ли от красоты. Рейтингти түзүүдө эксперттердин жеке тажрыйбасы менен катар өлкөлөрдүн коопсуздугу, саякаттын жеткиликтүүлүгү, баалар, визалык шарттар жана туристтик инфраструктурасы да эске алынган. Өзгөчө акыркы 12 айда Кыргызстанга тажрыйбалуу саякатчылардын кызыгуусу кескин өскөнү белгиленген. Мында өлкөнүн кайталангыс жаратылышы менен катар кыргыз элинин меймандостугу да өзгөчө бааланган. Буга чейин дагы бир канча журналдар, бир канча басма сөз кызматтарынын булактарына Кыргызстан ар кайсы туристтик багыт боюнча алдыңкы орундарда ээлеп келген. Жаңы багыт боюнча, жакшы багыт боюнча, мыкты туризм багыты деп. Эми азыркы учурда мына жалгыз туристтер үчүн эң мыкты багыт деп кирип атат. Бул дагы биз үчүн баягы жакшы жаңылык. Бул жерде жалгыз туристтерге түзүлгөн инфраструктура, коопсуздук маселеси, туризмдин кайсы түрлөрү менен алек болсо болот. Ошолордун баардыгы каралган. Кыргызстанды дүйнөгө таанытууда туризмдин орду улам кеңейүүдө. Президент Садыр Жапаров туризмди экономиканын маанилүү тармактарынын бирине айлантууга басым жасап келет. Эл аралык рейтингдеги мындай жогорку баа да бир күндө жаралган жыйынтык эмес. Өлкөдөгү коопсуздукту камсыздоо, туристтик инфраструктураны жаңылоо, дүйнөгө ачык саясат жүргүзүү, Кыргызстанды эл аралык деңгээлде таанытуу жана Борбор Азиядагы туруктуулукту бекемдөө, мунун баары чет элдик туристтердин кызыгуусун арттырууга өбөлгө болууда. Дүйнө жүзү Кыргызстанды жаңыча тааный баштады. Кыргызстанда туризм мамлекеттин атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүнүн жана эл аралык деңгээлдеги жагымдуу жагдайдын эң маанилүү көрсөткүчтөрүнүн бири. Ар бир келген адамга сапаттуу туристтик кызмат көрсөтүүгө, коопсуздукту камсыз кылууга, заманбап инфратүзүм сунуштоого жана урматсый меймандостук менен мамиле кылууга өзгөчө маани беребиз. Себеби меймандостук биздин уңгу жолубуз, нарк насилибиз, ата баба салттарыбыз менен кошо келе жатат. Дал ушул себептен улам биз айрым демилгелерден системалуу ири долбоорлорду ишке ашырууга өтүп жатабыз. Ал эми жакынкы күндөрү Кыргызстан дагы бир ири эл аралык иш-чарага күбө болот. Өлкөбүзгө дүйнөнүн 20дан ашуун мамлекетинен жогорку даражалуу жетекчилер, расмий делегациялар жана миңдеген коноктор келери күтүлүүдө. Это так красиво. Я не верю, что это вижу. Мындай учурда Кыргызстан тууралуу эл аралык коомчулукта калыптанып жаткан позитивдүү пикирди сактоо жана андан ары бекемдөө жалпы коомдун жоопкерчилиги. Өлкөбүзгө келген ар бир конок кыргыз элинин меймандостугун, маданиятын жана жылуу мамилесин сезип, Кыргызстан тууралуу жакшы таасир менен кайтышы маанилүү. Анткени өлкөнүн туристтик имиджин бир гана кооз жаратылыш эмес, аны көргөн адамдын жүрөгүндө калган таасир да түзөт. Эми дүйнөлүк кабарлардан Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамптын администрациясы 200 миңге жакын визаны жокко чыгарууга даярданып жатат. Бул чет элдиктерге берилген туристтик же ишкердик визалар менен өлкөгө кирип, кийин башпаанек сурап кайрылгандарга тиешелүү. Эгер ал ишке ашса, АКШнын тарыхындагы визаларды жокко чыгарган эң көп учур болуп калат. Жаңы чаралар визаны соңку 10 жылда алгандарга тиешелүү болот. Мамлекеттик департамент бул демилгени айрым чет элдиктер кыска визаларды АКШга кирүү үчүн пайдаланып, кийин башпаанек берүү системасы аркылуу өлкөдө туруктуу калууга аракет кылып жатканы менен түшүндүрүшүүдө.
Манас эл аралык аэропорту 31 август 1 сентябрь күндөрү өзгөчө иш режимин өтөт. Бул Шанхай кызматташтык уюмунун мамлекет башчыларынын саммитине жана дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына байланыштуу кабыл алынган чечим. Расмий делегациялардын учактарын кабыл алуу жана тейлөөнү камсыз кылуу максатында күндүзгү убакта каттамдарга убактылуу чектөөлөр киргизилет. Учурда Кыргызстан аэропорттору ачык акционердик коому авиакомпаниялар менен биргеликте зарыл болгон координациялык жана маалыматтык иштерди алып барууда. Каттамдардын ыраттамасын алдын ала тактоо, айрым каттамдардын учуу убактысын башка учурга жылдыруу же токтотуп туруу сунушталды. Ал эми түнкүсүн чектөөлөрү колдонулбайт. Кыргызстан аэропорттору ачык акционердик коому мүмкүн болгон ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайт жана жүргүнчүлөрдөн аэропорттун ичиндеги убактылуу өзгөрүүлөргө түшүнүү менен мамиле кылууну өтүнөт. Ички иштер министрлиги Бишкектин тургундарына жана конокторуна 30-31 август күндөрү коомдук транспорт менен жүрүүнү сунуштайт. Белгиленгендей, бул күндөрү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылышына байланыштуу Борбор калаада унаалардын агымы көбөйөт. Иш-чараларга байланыштуу айрым жолдор маал-маалы менен жабылып турат. Андыктан мекеме шаар тургундары менен конокторун каттамдарды алдын ала пландап, мүмкүнчүлүк болсо жеке унаалардын ордуна автобустарды пайдаланууга чакырды. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын жакшы өткөрүп алуу үчүн алдын ала 700 ыктыярчы тандалып алынган. Алар меймандарды аба майдандан тосуп алуудан тартып, мелдештер өтө турган ар кайсы локацияларда иш-чаранын бардык катышуучуларына жардам берет. Бүгүн ыктыярчыларга бирдиктүү заманбап форма тапшырылды. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ыктыярчыларына бирдиктүү форма тапшырылды. Кийимдер этно элементтер менен заманбап стилде айкалыштырып тигилген. Айрыкча сапатына жана ыңгайлуулугуна өзгөчө көңүл бурулуп, аба ырайына жараша кие ала тургандай жеңил күрмө, чыптама сыяктуу бир нече кийимден турган комплект болуп тигилген. Ыктыярчылар үчүн форма кызыл түстө болсо, алардын лидерлери үчүн көк түстө. Биз форманы сиздерге ылайыкташтырдык. Алдыдагы 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ыктыярчысы Адеми бул иш-чараны кичинекей кезинен кызыгуу менен көрүп келген. Бир нече тилде сөйлөгөн ыктыярчы эми массаптуу иш-чарага өзү дагы катышып, салым кошаларына кубанып турат. Өзүмдүн локацияларым боюнча жана өзүмдүн иштеген жерим бул Кырчын фуд-зонада болом. Быйылкы 26-жылдагы өткөн оюндарда мен болсо биринчи жолу катышам. Бул жолу чындай чоң өткөн аземдерде болчу эмесмин. Ошон үчүн бул мага аябай жакшы тажрыйба. Ыктыярчылар конокторду аба майдандан тосуп алуудан баштап иш-чаралар өткөн ар кайсы локацияда меймандарга жол көрсөтүп, керектүү маалыматтарды берип жардам беришет. Өздөрү дагы бул жоопкерчиликтүү иш экенин жана өлкөбүздүн иш-чаранын жүзү болобуз деп сыймыктанышат. Ушул ыктыярчылар бул болсо баягы тыл деп коет го, ошондой болуп да, анткени арттагы иштен баардыгын ыктыярчылар кылат. Анан кийин мисалы биз 100 болобуз, көчмөндөр оюнунан 100 болот. Анткени ар кайсы спортсмендер, чет элден келген коноктордун баардыгы эмне болсо бизден жардам сурап, бизден каяка барабыз, эмне кылабыз дегенде бизден маалымат алат да. Анан ошондуктан ыктыярчылардын мааниси аябай чоң бул жерде көчмөндөр оюндарында. Жалпысынан көчмөндөр оюндарына 700 ыктыярчы тандалып алынган. Аларды тандоодо жаштардын жеке каалоосу менен катар билим деңгээли, коммуникациялык жөндөмү жана чет тилдерин билиши эске алынган. Бир канча миңдеп келген заявкалардын ичинен биз 700 ыктыярчыларды тандап алдык. Бул эң биринчи критерий, бир канча тилде сүйлөш керек. Ошондой эле өзүнүн жеке мотивациясы, өлкөбүз үчүн иштеп берем деген бул тыянагы жана ошондой эле жеке өзүнүн билим тажрыйбасына да бир топ басымдар жасалды. Ыктыярчылар мындай ири иш-чараны уюштуруу иштерине кол кабыш кылуу менен бирге кыргыздын меймандостугун көрсөтүп, өлкөнү тааныта алат. Андыктан алардын кийген кийиминен баштап сүйлөгөн сөзү, жүргөн турганы, конокко жасаган жылуу мамилеси да кыргыз жергеси тууралуу унутулгус таасир калтырат. Айнус Касамбекова, Тимирлан Мусаев, Ала-Тоо 24. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына саналуу гана күндөр калды. Бул ири саамалыкта Тогуз-Тороо районунун уз шеберлери дагы улуттук мурасты даңазалоону көздөп жатышат. Алар өзгөчө жасалгадагы боз үйдү камдап жаткан учур. Боз үйдүн бардык жабдуулары таза табигый материалдардан жасалып кооздолот. Тогуз-Тороо району 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына бул ирет Кыргыздын Нукура боз үйүн даярдап жатат. Райондун уз чеберлери боз үйдүн керектүү жабдууларын толугу менен таза табигый материалдардан жасап, улуттук кол өнөрчүлүктүн өзгөчөлүгүн сактоого аракет кылууда.
ар бир жасалгада кыргыз элинин каада салты менен маданияты чагылдырылат. Босоғын ешіктің жиі да, салмақ сайыққа жол ұшыға, мен атайын қозды жасап атам, жашылдар тауып атам да, ешік мұндай тұрған кезде, бұл мұндай алып бір тұрады да, қоз болып көрінеді да, мен даже берге тері да қошып қойшым, етін алып тұрып, перден қырмайым да. Боз үйдүн капталын жабууда чийдин колдонушу дагы өзгөчө. Байыркы кыргыздар дал ушул ыкмада камышты пайдаланып, боз үйдү шамалдан жана сууктан коргогон. Тогустурулук чеберлер бул салтты сактап, чийди кол менен токуп жатышат. Чийдин дагы бир жакшы жери бар, касиети бар чийдин. Бул чий деген көпкө сакталат, жанагыдай чычкан жебейт, күбө жебейт. Буга чейин дагы Тогустуронун чеберлери даярдаган боз үйлөр ири иш-чараларда алдыңкы орундарды багындырып келген. Бул жолу дагы дүйнөнүн ар тарабынан келген конокторго кыргыздын улуттук өнөрүн таанытып, нукура боз үйү менен өзгөчөлөнүүнү көздөшүүдө. Азыркы өзгөчөлүгүбүз бул ушул боз үйү нукуралыкты, улуттук нукуралыкты сактап, этно стилде жасап атат көпчүлүгүбүзчү. Унутулуп калган буюмдарды алып барабыз. Этно буюмдарды, этно тамактар, мунун ичинде атайын шырдагыбыз бар. Ошо шырдакты ушул боз үйгө тиешелүү шырдак, ошонун ортосуна биз очок коюп туруп, жанагы улуттук тамактар, унутталган тамактар ошонун ичинде мастер-класс көрсөтөбүз. Эл аралык иш-чарада Жалал Абад облусунун маданияты, каада салты жана улуттук баалуулуктары кеңири чагылдырылат. Бул максатта Дубан аймагында 15 боз үй тигилип, анын 3-ü кыргыз боз үйүн жасалгалоо боюнча сынакка катышат. Дөрөт Канатбеков, Манас Назаров, Ала Тоо 24, Жалал Абад облусу. Россия Федерациясында иштеп жашап жаткан кыргызстандыктардын балдары Ысык көлгө жайкы эс алууга жөнөп кетти. Демилге чет өлкөдө жашаган кыргызстандык балдардын Кыргызстан менен байланышын бекемдөөгө жана алардын улуттук өзгөчөлүгүн сактоого багытталган. Мындан тышкары балдар 6-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагындагы иш-чараларга катышат. Бул үчүн алар атайын музыкалык жана бий номерлерин даярдашкан. 17 жаштагы Мадина Кайыпкулова Тюмен шаарындагы Байчечекей ансамблинин жетекчиси. Ал Россия Федерациясында төрөлүп, ошол жакта чоңойгон. 2 жылдан бери кыргыздын улуттук бийини үйрөтүп келет. Кыргыз жана өзбек бийин даярдадык. Абдан толкундануу менен келдик. 70тен ашык окуучуга бий үйрөттүм. Тажрыйбам жетиштүү десем болот. Көптөгөн конкурстарга барганбыз, Тюменге барып гран-прилерди алганбыз, биринчи орундарды. Мен абдан сыймыктанам. Силер бизди чакырганыңарга абдан чоң рахмат. Россия Федерациясында жашап иштеп жаткан кыргызстандыктардын балдары Бишкектен Чолпон Ата шаарындагы ден соолукту чыңдоочу лагерге жайкы эс алууга жөнөп кетишти. Алар лагерде 5 күн болушат. Программада спорттук, маданий жана таанып билүү иш-чаралары, Кыргызстандын тарыхы жана салт санаасы менен таанышуу каралган. Бүгүн биз ошо 30дай биздин Россия жергесинде жашап иштеген биздин эмгек мигранттарыбыздын балдарын Ысык көлгө жайкы лагерге жиберип атабыз. Анын ичинде бир 10 чакты балабыз ушул Баткен облусунун тургундары, алардын да ата-энелери ушул Россия жергесинде иштешет. Жалпы 30 баланы ушу жайкы эс алууга жиберип атабыз. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин төрагасынын астында миграция кеңеши бар. Миграция кеңеши ошондой эле биздин Россияда иштеген биздин диаспоралар менен биргеликте ушу эмгек министрлиги жана инсан элек коомдук фонду менен бирге уюштурулуп атат. Бул балдар жөн балдар эмес, бул балдар деген биздин Кыргыздын желегин желбиретип бөлөк мамлекеттерде ар кандай международный конкурстарга катышып жүргөн балдар. Анан буларга да кичинебай мекенинен сүйүнүп калышсын деп этно лагерь организовать эткенбиз. Кыргызстандык мигранттардын балдары үчүн уюштурулган сапардын негизги бөлүгү 6-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагындагы маданий иш-чараларга катышуу. Балдары өз элинин маданий мурасы, улуттук каада салты, бай тарыхы менен мүмкүн болушунча жакындан тааныша алышат. Мы ожидаем уже начала Всемирных игр кочевников, и важно это передать. Биз дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышын күтүп жатабыз. Бул мурасты балдарыбызга өткөрүп берүү абдан маанилүү. Ошондуктан улуттук баалуулуктарыбыз менен жакындан таанышса дедик. Балдардын баары даяр. Алар өздөрүнүн программасына дыкат даярданышкан. Мындай демилгени тиешелүү мекемелер менен бирге Россиядагы жана башка өлкөлөрдөгү кыргыз диаспоралары колдоду. Биз ушул Кыргызстанды ушунчалык
сүйөбүз, жакшы көрөбүз, баягы Кыргызстанды кандайдыр бир жакшылык болсо ошого катышканга аракет кылабыз да. Анан биз бул жакта 5 организаторбуз. Андан тышкары бүт Италиядагы болгон диаспоралар түндүктөн түштүккө чейин бүт баардыгыбыз чогуу ушуну кылып атабыз. Анан биримдик ушул жерде көптөгөн нерсени көрсөттү да, көптөгөн нерсеге жеткизди. Мындай демилге Кыргызстанда биринчи жолу ишке ашырылып жатат. Уюштуруучулардын айтымында эми бул иш-чараны жыл сайын өткөрүү пландалууда. Калыгул Асанбаев, Чыңгызхан Калбердиев, Ала Тоо 24. Азырынча мына ушундай кабарлар менен берүүнү жыйынтыктап туралык. Көңүлдүү болуңуздарга ыраазычылык билдирем. Саламатта болуңуздар.